Бул көкбөрү биздин ата бабабыздан калган улуу мурас. Көкбөрү бул кыргыз улуттук спортунун жүзү. Анан эң көп биздин ушул улуттук оюндарыбызда улуттук спорттун эң көп күйөрмандары да ушул көкбөрүдө. Бирок тилекке каршы бул спорт оюнунда бүгүн эреже, тартип, мындай бир заман талабына ылайык жөнгө салуу маселелери жаралып жатат. Ушундан улам мындай чындыкка тике карайлы бүгүн ушул күч түзүмдөрүнө, жалпы мамлекеттин коопсуздугуна анча-мынча көйгөй жараткан бул спортту биз жөнгө салышыбыз керек. Бул спортту биз тартипке салышыбыз керек. Бул жерде эң биринчи көрүүчүлөр, ошол жердеги оюнчулардын, андан сырткары ошол жердеги аттарга, андан сырткары ошол көрүүчүлөргө эл аралык спорт стандарттарына шайкеш келген нормалар бүгүн иштелип чыгыш керек. Бүгүн ушул Көкбөрү федерациясына жеке жоопкерчиликти беришибиз керек. Жанагындай коопсуздук маселесин, тартип маселесин жеке жоопкерчиликке тартылыш керек. Андан сырткары эми ушул биздин көкбөрү спортун бүгүн заман талабына ылайыкташтырып жөнгө сала турган учур келди деп ойлойм. Профилдик комитетке урматтуу төрага бир протоколдук тапшырма берсеңиз, азыр коомчулукта да суроолор болуп атат. Бул оюн өтөбү, өтпөйбү деп. Жакында ушул көчмөндөр оюну башталат. Мына ушул алкакта биз ушул оюнду жапайычылыкка эмес, чыныгы мындай заман талабына ылайык, маданияттуу, жогорку деңгээлде бир эл аралык стандарттарга шайкеш келтирген, дүйнө эли суктана турган деңгээлге алып чыгуу бүгүн учуру десек болот. Мына ушуну профилдик комитетте бир деталдуу карап, жоопкерчилик маселесин тийиштүү мамлекеттик мекемелерге берип, ошол эле учурда көрүүчүлөр дагы, оюнчулар дагы маданият менен баякы коопсуздук маселесине шайкеш келтире турган бир иштерди жасашыбыз керек деп ойлойм да. Рахмат, ушуну профилдик комитет бир карап